Музыкант Азат Базарбеков Балыкчы шаарында төрөлүп чоңойгон. Мектепти аяктагандан кийин Бишкекте музыкалык билим алып, учурда улуттук салттуу аспаптарда ойнойт. Ал жана башка бир канча өнөр адамдары Кыргызстандагы экологиялык көйгөйлөргө көңүл бурдуруу үчүн атайын экспедицияга чыгып, ал жактан музыкаларды жаратып келишкен. Чыгармачыл адамдары ысык көлдөгү уран калдыктары калган жайга, нарындагы деградация болгон жайыт жерлерге жана Аларчадагы Адыгене мөңгүсүнө барышкан. Башат программасынын алкагында ошол Адыгене мөңгүсүнө барып келгенбиз. Ушул жылы бардык. Биринчи жолу болот мындай опыт менде. Негизи уккандан көрө көргөн артык дейт го. Биз ошо барып мөңгүлөрдү көрүп, кандай акыбалда экенин көрүп, ошо аябай таасирлендик. Окумуштардын, изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча 20-30 жылда ошол мөңгүлөр жок болуп кетет экен. Жүрөгүбүзгө таасир алдык дагы. Ошонун үстүндө чыгармаларды издеп, ошол жактан импровизация кылып, чыгарма жазганга аракет кылып көрдүк. Ошол нерсе дагы деле улана берсе, кийин Кыргызстанга аябай эле чоң залакат тийип каларын түшүндүк да. Чыгармачылык менен экологиялык көйгөйлөрдү байланыштырган кыргыз-монгол музыканттары жалпысынан 15тен ашык музыка жаратышкан. Ысык көл облусунун дагы бир тургуну музыкант Дастан Биримкуловдун айтымында Адыгене мөңгүсүнө атайын аспаптарды алып барып, музыкаларды ошол жерден жазышкан. Мөңгүнүн астында жазылган чыгармалар көргөзмөдө тартууланды. Мөңгүнүн үстүндө аспаптарыбызды ала барып, ошол аспаптар менен ал жакта жаңы чыгармаларды жаздык. Ал жерден жазган себебибиз дагы биздин ал жерде көргөн реакциябыз болду. Мисалы, адам айтып атса, угуп деп коесуң, бирок барып ошол мөңгүлөрдүн баары шар эле эрип тонналаган суулар кетип атканын көргөндөн кийин ичиң аябай таасирленет экенсиң. Мындай кайгырып, ушундай экология бузулуп атканына жаман болуп, анан ошондон улам күүлөр дагы ошондой мааниде жаралды. Ошол чыгармалар ал жерде жаздырылып, мөңгүнүн астында. Анан ушул биздин көргөзмөгө дагы коюлду. Кыргызстан Монголия өнөр адамдарынын биргелешкен жердин үнү көргөзмөсүнө 30га жакын чыгармачыл инсандардын эмгектери коюлган. Албетте экологиялык көйгөйлөр. Кыргызстанда экологиялык көйгөйлөр, эми Кыргызстандагы бул жер жүзүндөгү эле көйгөйлөр да кайрачы. Климаттын өзгөрүшү, Кыргызстанда экология, анан ушул көйгөйгө кандай десем, салттуу маданияттын элеги менен кароо да. Айтор, негизи айта турган оюбуз, биздин аракетибиз жер энеге кандай из калтырып атат да.